Sen çıkasın mı 24'ün ayağına? Götürüyoruz hareket ediyoruz. Bak biliyorum beri var 24'ün ayağına. Жетиштүү баары эле. Алган акчаларды жолго салып атасыңар, башка жака жумшабай элебиз. Алган акчаларды ошол жолго жумшап атабыз. Баары. Жанагы 3-9 миллион сом бактым деп атабыз. Атап калган формасы ушу жолго. Металл 40 сом эле. Металлды да 95 сомго чейин алган учурларыбыз бар. Азыр 66 сомдон болду азыр. Металлчы. Битум да кымбаттап кетти. Основной баягы жолго битум кетет да. Битум да 2 эсеге чейин кымбаттап. Процентный соотношениемен алганда 35%дан 180%га чейин кымбаттады. Качан алып атасыңар битумду азыр тоннасы? Битумдар азыр ушул күндө заводдогу баасы $400 керек болду. Безендебиз. Кампайтпа. Вообще кампайтпа. 209. Жок, 209 менен мына алып келип атпайбы? А сен сразу эле айтып атасың 2 эсе кымбат. Андай кылып ата. Чө? Ортодо ал сен баягы мурдакы коррупционный метод менен алып аткан бааны айтып атпайсың. Шак эле 200ду кошуп туруп үстүнө. 209дан алып атабызбы заводдон прямо? Туурабы? Ошондо заводдун өз баасы 209. А мугой балыкчы. 400 деп сразу эле. 280ге чейин барат да. Бул просто сен былтыр былтыр мындай болгон да. Былтыркысында биз баа берип атканда 27 сом болчу баа. А былтыр 55 сомго чейин чыгып кеткен. Былтыркы баа. А быйыл болсо азыр заготовка кылабыздын возможность бар. 280ден ашпайт. Келгени жана НДС, жолу, ЖД бияк клубойдон бери тартып келгени максимум ошо. Ал баягы ширинасы чоңоюп кеткен боюнча карагыла. Эсептеп чыгып мага алып келесиңер. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Кыргызстан навигация эквивалент предлагает взлетная посадочная полоса ушу модельно калкалып атып. Бирок с удлинением бул жака и бул жака 4 метргечи. Анан ошону азыр бизге бериш керек. Алар заключение. Ошондой заход можно или нет? Бирок ошондой бир эле заход болуп калат. Как действующий оттуда был самолет. Ошондой болот. Бирөө ошондон учат, кайра конот, бияктан кайра ошол жака. Бирок ошол варианттын эки носу болуп атат да. Бирөөсү 30 взлетно-посадочная полоса могул жагында 400 метр болуп атат биздечи. Өзү по идее ошондой взлетно-посадочная полоса 3,5 болгондо бизде 900 метр болуш керек экен. Это бир моменти, экинчи моменти бул жакта по курсу тоо турат. Экинчи вариант предлагать эттик ал институтка нар жагына смещение, кичине нар ту сторону Сандыгожоевич тигил тарабына. Ошол жагына кылдык. Анда болсо получается институт заключение берет. Либо тияктан да кону берсе болот, бияктан да кону берсе деген вариант бар. Бул жерде жанагы баягы жолдо баягы айтпадыңыз коюм. Ушул жол ары карай жолголоттун үлүш жери ошол менен маманын жанына чейин барып турат деп. Анан жолдон могу баксактар жол жабылат. Тиякта бир сушилка бар экен, ошону жарымы өткөндө гана ары карай айылды көйгөй ошондой болуп калат. Баягы боюн конот деген. Ошондо жалпысынан канча болуп калып атат? 3,5. 3,5 расчет алып атабыз. Ошондо жана 320 НО деген жаңы, который по всему миру летает, ошолорду кондура алабыз. И жанагы 737, 800 деген боинг бар. Ошону тоже можем принимать. Ооба, 220 человек вместимостью. В случае увеличения, получается, пропускной мощности бөлүш керек да, если мы будем понимать, чоң кордордучу, анан ошого биз карап көрөбүз, подрядчик менен сүйлөшөбүз, если действительно полоса чоңоюп турган болгондо, биз модульный улуп ичине логистиканы өзгөртөбүз, же ичине модульный улуп расширение кылабыз да. Кошсо болот. Анткени мунун пропускная мощность азыр где-то 250 адам бир саатта өтөт турганчы. А если эки борт, например, конуп калса, бир региональный 100 адамдыр, и бир чоң 250 конуп калса, анда бунун нерсеси жетпей калат, э? Мощность жетпей калат да. Ошон үчүн мында көрөбүз дагы, в случае если положительный заключение келе турган болсо, то мында карап көрөбүз. Всё хорошо. Бул болсо баягы
согласованный мурунку жанагы 2/4 взлетно-посадочная полоса. Бул могул жерде көрсөтүп стоянканы рассчитаны Embraer 190 жана 110 100 пассажирлык 4 самолетко меткенбиз да. Анан если бул увеличение болсо, мындагы перронду дагы увеличение чоңойтконго эметебиз да. Анткени эки чоң бир эки кичинекей келип калса, может батпай калат. На развертывание, на разворот самолетчу. Ошону дагы анда карап көрөбүз. И, соответственно, бул если аэровокзал өзгөрө турган болсо, бунун инфраструктурасына мощностун да кичине көбөйтүш керек да. Ал жагында карайбыз, коммуникацияларды. Ошо бизден балыкчы Бакынбай Каракал автожолу деген ошо 0-71 чакырымда сиздерге бөлүп айтып болсо, мына бул болсо бул балыкчыдан баштап Аксайдын башталышына чейин келет да, акчы. Анан буну болсо экиге бөлгөнбүз да, ошо 0-25ке чейин. Мына бул биринчи бөлүк. Анан экинчи болсо ошо 25тен 71 чакырымга чейин. Бул 1А бөлүгү да. Биякта болсо азыр 18 км төшөлдү. Биякта болсо ошо жолдун болсо техникалык параметрлери болсо ошо экинчи категориялык жол. Ошо жолдун тилкеси болсо 4 немеден турат, 3,5 метрден ар бирөө турат, ошо 7-14 метр да якта. Ошондой эле тиги каржылоо була болсо республикалык бюджеттен каржыланат. Биздин болсо ошо заказчиги болсо ошо Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинин ошо жол чарба департаменти. Курулуш убактысы ошо 36 айга чейин деп. Курулуш иш башталганы август айында 2021-жылдан башталган. Ошо немеси биринчи бөлүгү болсо 0-25 немеси декабрдын 23-жылына чейин деп пландап жатабыз. Биз ушуга чейин бүтүрөбүз. Биринчи А бөлүгү болсо декабрь 2024-чө. Жана жоопкерчилик мөөнөтү 36 ай. 71 чакырым. Экинчи бөлүгү болсо бул Арекстрой компаниясы. Балыкчы Бакынбаев Каракал автожолу реконструкциясы экинчи бөлүгү Аксай Барыткон ошо 71 чакырымдан 141 чакырымга чейин. Ана башталганы болсо Аксай айылынан башталып ошо Барытконго чейин жактан. Бияк болсо ошондой эле тиги параметрлери болсо экинчи категорияда жолдун ошо тилкелери 4 бөлүктөн турат. Жол тилкелери болсо 3,5 метрден бияктан. Ошондой эле баардык бул жердин немеси болгун осевой нагрузкасы 11,5 салмагына каралганбыз да. Мунуку деле ошол 21-жылы декабрь айында башталды. Аяктоо мөөнөтү болсо 2024-жылы декабрында. Ошондой эле жоопкерчилик мөөнөтү 36 ай. Сен чыгасыңбы 24-тün аягына? Бүтүрөбүз, аракет кылабыз. Бак прием беребиз, 24-тün аракет кылабыз. Жетиштүүбү баары эле? Алган акчаларды жолго салып атасыңарбы, башка жака жумшабай элебиз? Алган акчаларды ошо жолго жумшап атабыз. Баары. Жанагы 3,9 миллион сом бактым деп атабыз. Атап калган формасы ушу жолу. Металл 40 сом эле. Металлды да 95 сомго чейин алган учурлар болду. Азыр 66 сомдон болду азыр. Металлчы. Битум да кымбаттап кетти. Асанбай баягы жолго битум кетет да. Битум да 2 эсеге чейин кымбаттап. Проценттик соотношение менен алганда 35%дан 180%га чейин кымбаттады. Качан алып атасыңар битумду азыр тоннасы? Битумдар азыр ушул күндө заводдогу баасы $400 керек болду. Безендебиз. Капайтпа. Вообще капайтпа. 209. Жок, 209 менен мына алып келип атпайбы. А сен сразу эле айтып атасың 2 эсе кымбат. Андай кылып ата. Чо? Ортодо ал сен баягы мурдакы коррупционный метод менен алып аткан бааны айтып атпайсың. Шакы эле 200'дү кошуп туруп. Былтыр $209 алып атабызбы заводдон прямо? Правильно? Туурабы? Ошондо заводдун өз баасы 209. Анан луговой балыкчы. 400 деп сразу эле. 280ге чейин барат да. Бул просто сен былтыр былтыр мындай болгон да. Былтыркысында биз баа берип атканда 27 сом болчу баа. А былтыр 55 сомго чейин чыгып кеткен. Былтыркы баа. Быйыл болсо азыр заготовка кылабыздын возможность бар. 280ден ашпайт. Келгени жана НДС, жолу, ЖД бияк клубовойдон бери тартып келгени максимум ошо. Ал баягы ширинасы чоңоюп кеткен боюнча карагыламы? Хорошо. Эсептеп чыгып мага алып келесиң.